1989 жылы 9 апрелде Баткен облусуна караштуу Лейлек районундагы Жаңы Турмуш айылында жарык дүйнөгө келдим. Азыркы учурда номер 55 орто мектебинде математика мугалими болуп эмгектенип келе жатам. Жалпы эмгек стажым 11 жыл. Мугалимдик асыл, ары түшүктүү, ары сыймыктуу кесипти тандап алганыма биринчи мугалимим Таштемирова Айсан эжейимдин мээрими менин балалык кыялымды эле мугалим болууга жетеледи. Кыргыз эли балдарды тарбиялоого байыртадан эле өтө жоопкерчиликтүү, өтө олуттуу караган түптүү эл экенибизди элдик накыл кептерден байкоого болот эмеспи? Эгер 1 жылдык пайданы көздөп түшүм алгың келсе эгинек, эгер 10 жылдык пайданы көздөп түшүм алгың келсе бактык, а эгерде 100 жылдык пайда көздөп түшүм алгың келсе бала окутуп тарбияла деп бекерден айтылбаса керек. Мына биздин мугалимдердин алган түшүмү жылда мөмөлөп, бышып жетилип турары баарыбызга белгилүү эмеспи? Артыбыздан сабаттуу, илим билимдүү, акылы тунук, аң сезими бийик, креативдүү, ар тараптан өнүккөн инсандардын өсүп келе жаткандыгын көрүп, кантип толкунданбай, кантип сүйүнбөй кое аласың? Мугалимдик кесип чоң жоопкерчилик жана коомду өзгөртүүчү улуу күч экенин билип туруп, ушул кесипти тандадым. Сүйүктүү кесибимди окуучуларыма терең билимди, чеберчилик менен катар, урмат сыйга бөлүп, заманбап технологияларды өздөштүрүүсүнө көмөк көрсөтүп, ар бир баланын мүмкүнчүлүгүнө жараша баалап, өзүн өнүктүрүүгө аракет кылам. Математика мугалими катары татаал темаларды жөнөкөй тил менен түшүндүрүү аркылуу ой жүгүртүүсүнө түрткү берген логикалык суроолорго басым жасайм. Менин жан дүйнөмдө орун алган окуучуларым үчүн дайыма оюмда окуучум, санаамда сабак жүрөт. Келечек үчүн кам көрүү учурдун талабы эмеспи? Менин максатым келечек муундагы билимдүү жаштарды тарбиялоо. Аруу, баяу мүнөз балдар менен бир кемеде болуп, кубанса кошо кубанып, кайгырса кошо кайгырып, балдардын жашоосу менен жашап келе жатканыма сыймыктанам. Бүгүнкү күндө ааламдашы доорунда ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо үчүн колумдан келген бар күчүмдү жумшап келе жатам. Азыркы маалыматтык технологиянын өнүгүү доорунун мугалими, этнопедагогиканы колдонуу менен жаңысын жарата алган, аны өз ишинде чыгармачылык менен колдоно алган, өз кесибин сүйгөн математика мугалими катары окуучулардын турмушка даярдоого багыт алам. Күндөн күнгө жаңы технологиялар, ар кандай тиркемелер, жаңы сайттардын пайда болушу, медиа сабаттуулукту талап кылат. Демек, бүгүнкү күндө билим берүү системасы мугалимдин жаңылануусун, өсүп өнүгүүсүн талап кылууда. Мындай учурда биз мугалимдер замандан артта калбай, коом талап кылган технологияны өздөштүрүп, жаңы ыкмаларды үйрөнүп, сабакка ар кандай тиркемелерди, сайттарды колдонуу менен, чыгармачылык менен изденип, кызыктуу сабактарды жаратуу биздин милдетибиз. Бакыт дебейм мындан башканы, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр, саламатсызбы эжей деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Эгерде менде кайра жаралуу мүмкүнчүлүгү болгондо, анда эч ойлонбостон кайра эле мугалимдик кесипти тандамакмын.